Assalamu алейкум. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 1 жылдык мөөнөт менен зекет берүүнүн шарияттагы жана учурдагы дүйнөлүк тажрыйбадагы тартиптерин карап чыгып, төмөнкүдөй чечим чыгарды. Ар бир мусулман пенденин байлыгы ислам шариятында көрсөтүлгөндөй зекет өлчөмүнө жетип, колунда карма алып турганына 1 жыл толсо, ал мусулманга зекет берүү парз болот. Зекетке ошол байлыктан 40-1 бөлүгү, тагыраак айтканда 2,5% берилет. Зекеттин өлчөмү алтындын эсебинде 20 мискалга барабар. 20 мискал орто эсеп менен 85 граммга туура келет. Кыргызстанда 1 грамм жасалга болбогон алтындын орточо баасы 4550 сомду түзөт. Жыйынтыгында 85 грамм алтындын 4550 сомдон эсептелгенде 386750 сом болот. Ушул зекеттин өлчөмү анын 40-1 9668 сом зекет катары чыгарылат. Бул алтын, нак акча жана соода-саттык максатында алынган товарлардын зекетин өлчөмүнүн башталышы. Колдогу байлыктын же акчанын суммасы көбөйгөн сайын зекеттин эсептери дагы өзгөрүлөт. Бул эсеп ушул күндөгү алтындын баасына карап берилди. Зекет күнүмдүк турмушта керектелүүчү нерселерден үй, унаа, кийим-кече, тамак-аш, идиш-аяк жана башкалардан берилбейт. Мал жандыктардын зекети төмөнкүчө берилет. Уйдун зекети. Ар бир мусулман пенденин малы 30 уйга жетип, 6 айдан ашык жайытта багылса, ошондо 1 жаштан ашкан унажын зекет катары берилет. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Кыргызстандагы мусулмандар үчүн орозо фитирди берүүнүн, жыйноонун жана шариятка ылайык жумшоонун төмөнкү тартибин бекитет. Садака фитирди ар бир жан башына буудай, ун жана мейизден 1 кг 600 грамм, ал эми арпа жана курмадан 3 кг 200 грамм же алардын акчалай баасын өлчөмү берилет. Баалардын туруксуздугуна байланыштуу орозо фитирди берген учурда 1 кг 600 грамм буудай, ун, мейиз же 3 кг 200 грамм арпа же курма баасына көңүл бурууңуздарды эскертебиз. Орозо фитир берүүчү адам төмөндө көрсөтүлгөн баалардын кайсынысын чыгарса да өз ыктыяры. Бей бечара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөөгүн чыгаруусу абзел.